жаңы жумушка келгениңизде депутат айымдар, мырзалар да кошулуп сизди алып жүрдүк эле, могу жериңе гүл тек, могу жерде гүлдөт деп. Ошол эле сизге көрсөткөн эле жер ошондой эле болуп турат. Экопарк. Бизге өтөр менен курап калбадыбы? Жок, экопарк эгилди, каштан тарактарды. Артынан эле сразу капельное решение койду. Бүгүнкү күндө абалы жакшы. Курган жок. Азыр эми күздө эсептейбиз, канча процент соотношение кургады. Бирок биздин статистика боюнча ал жак жакшы эле. Жетекчини дагы биз урушо берген менен ал пайда чыкпайт да. Бир аз өзүбүз дагы колдоо көрсөтсөк, ошондо иш бир аз алдыга жылат да. Мисалы үчүн мына коллегабыз көтөрүп кетти экопарк маселесичи. Быйылкы жылда планда бар беле, жок беле? Экопарк планда жок эле. Ошол мына экопарк канча көчө тегилди, канча суу тартылды, кайсы жерден расход кетти. Ошол нерселерди ушул жетекчилер, агрономдор тытынып иштеп, ошол нерсени аракет кылып атат да. Буларга былтыр жылдын башына койгон пландан сырткары өтө көп иштер дагы жүктөлдү да. Ошондагы бир аз эске алайлы дагы. Көрктөндүрүүнүн жашылдандыруу боюнча менин жеке сунушум. Азыр жумуштан багы иштен алуу деген маселени коюп, буларга убакыт берели дагы. Эгер ошол убакыттын ичинде бир иш аткара албаса, мындай жумуштан алуу эмес, жоопкерчилигин караш керек. Жөн эле иштен кетип эле ошол менен биз канча 2023 жылдын эсебинен жаш көрктөндүрүүгө 53 миллион акча каражат бөлүндү. Анын ичинде штат кызматкерлеринин саны көбөйтүү ошолор да каралган да. Анан жөн эле келип кете берген болбойт да жетекчилер алмашып. Сунуш бериңиз. Сунуштун кызмат ордунан дагы өзүлөрүнүн жоопкерчилигин бардык текшерүүсү менен караш керек.